Сұрадыңыз, жооп берем. Долбоору бизге келип түшкөн суроолор социалдык желелер аркылуу кайра өзүңүздөргө жооп менен кайтат иншаллах. Бизге суроо бериңиздер. Жоопторубузга канааттандырарлык жооп бере алсак, лайк дегенди басыңыздар. Эгерде сын пикир болсо, жазыңыздар, иши кылып биз мамиледе турайлы. Кезектеги суроо. Сиз убакытты туура пайдалануу боюнча маалыматыңыз барбы? Эгерде ушул убакытты туура пайдалануу боюнча маалыматыңыз болсо, бизге толугураак түшүндүрүп бере аласызбы дейт. Убакыт Аллах субхану ва таала тарабынан берилген чоң бир жакшылык, баа жетиксиз немат деп коебуз. Бул немат дегени баа жетиксиз өлчөнбөй турган жакшылык. Убакыт өз адамга таандык болбогон нерсе. Убакыт Аллах субхану ва таалага баш ийген нерсе. Адамга берилген муддет, мындай мөөнөт, бул Аллах таала өзү белгилеген чек. Башы жана аягы бар. Тилекке каршы убактым жок, буга убакыт таппайм деп адам өзүнүн мүлкү катары сүйлөйт. Чындыгында бул адамдын мүлкү эмес. Адамга баш ийбеген нерсе. Ошондуктан убакытты пайдалануу деген нерсе бар. Же ысырап кылуу деген нерсе бар. Пайдалануу туура пайдаланса болот, туура эмес пайдаланса болот. Жана ысырап кылса болот. Ысырап кылган бул такыр пайдаланбай коюу, убакытты текке кетирүү, жөн эле мына агып атат суу дарыяда, бияңызда чоң чөлүңүз бар, ушундай бир эгин талаңыз бар, бирок сугарбайсыз. Жанында дарыя шаркырап агып атат. Бул эмне десе, сууну ысырап кылуу деп эсептелет. Сууну пайдаланбай калуу. Кетти. Миңдеген тонна, миңдеген литр суу секунда сайын агып турат. Убакыт андан да өткөн баалуу. Биякта биздин жашообуз бар, эгин зарыбыз бар. Ал эгин зарды биз акыретте колдонобуз. Анын мөмөсүн акыретте колдонобуз. И кээ бир бөлүгүн бул жашоодо да колдонобуз. Тилекке каршы биз агып аткан убакытты пайдаланбасак, эгин зарыбыз кургаган, натыйжа жок, акыретибиз да куурайт. Бул жашообузда да биз кедей, жетишпеген бир кемчентой болуп жашайбыз, тилекке каршы. Эми убакытты пайдалануу бул эки нерсеге бөлүнөт. Туура пайдалануу жана туура эмес пайдалануу. Туура пайдалануу бул акыретке да пайдасы бар, бул жашоодо да биз пайдалуубуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, араңардан эң жакшыңар пайдалуураагыңар деди. Пайдалуу бул демек убакытты туура пайдаланып калган адам башкаларга да пайдасы тиет. Туура эмес пайдалануу бул ысырап болбосо дагы кесепетке иштейт. Ар бир нерсенин эки тарабы болот. Же кесепети, же акыбети. Акыбети бул жакшы, кесепети бул жаман. Ошо араб тилинен эки келген сөз. Акыбет бул жакшы жыйынтык, кесепет бул жаман жыйынтык. Демек, убакытты акыбеттүү кылабыз десек, акыбетин берсин десек, анда туура пайдаланып үйрөнүшүбүз керек. Бул эмнеден көз каранды? Биринчиси, биздин эркибизден көз каранды. Биз ушуну каалайбызбы, жокпу? Каалайбызбы убакытты туура пайдаланган? Ушундан көз каранды. Экинчиси, бул максатыбыздан көз каранды. Биз ушул убакытты эмнени алуу үчүн пайдаланабыз? Эркибиз, убактыбыз жана биздин максатыбыз. Максаты жок адамдар убакытты канчалык туура пайдаланбасын, эмнеге пайдаланып атат аны? Уста балка менен мык кагып атат, эмнеге кагып атат? Каяка кагып атат? Өзү билбейт. Ну, кагыш керек кагып атат, бирок туура кагып атат. Мык кыйшайган жок. Бир да мык бурак болгон жок, бирок каяка кагып атат? Жөн эле бир тактайга кагып атат. Жашоодо мына ушундай. Ооба, билим алып атабыз, үйлөндүк, балалуу болдук, иштеп атабыз, оокат жеп атабыз, туалетке барабыз, уктайбыз, карым-катнаш. Эмнеге? Максат белгисиз. Бул да чоң маселе. Ошондуктан убакытты туура пайдалануу бул мындай эле 3-4 мүнөттүн ичинде түшүндүрүп кое турган нерсе эмес. Бул үйрөнө турган нерсе, машыга турган нерсе. Биз өзүбүз да ушунун үстүндө үйрөнүүдөбүз. Эркти машыктырыш керек. Эрк билимден көз каранды эмес. Эрк көндүмдөн, көнүгүүдөн көз каранды. Эркти машыктырыш керек. Бул атай тренингтерибиз бар. Убакытты уюштуруу бул да өзүнчө шыкты пайда кылган, өзүнчө кызыгууну пайда кылган кубулуш жана максат. Максат анық реалды болуш керек. Бұл мақсаттың үстінде иштеш керек. Мақсатты да ышқап қойыш керек. Тилекке қаршы қиялдың өзін мақсат деп жүре бергендер бар.
қиял. Қиял ешқашан мақсат болмайды. Ошондуктан бул да, эгер кааласаңыздар, тыгызыраак байланышалы, байланышка чыгыңыздар, оңой эле нерсе, үйрөнө турган нерсе болгону каалооңуз болсо. Мына ушундай.